Сарыбай ичине буктолуп, корсунуп, артка бир кылчайып карабай, эшигинде селдейип карап турган Зайыбын көргүсү келбей, темтеңдеп шашып, тоорлап кетти. Жымжырт. Бул жаркыраган кең дүйнөгө тирүү жандык жар элек сыяктуу. Аба көктөнүп, ээрип аткан каардын суусу жыттанат. Жолбун желдин шуушуп өткөн шоокунан башка дабыш жок. Бүркүт оор. Сарыбайдын ийнин талдырып, акыректерин кабыштырат. Бүркүттүн күчтүү тырмактары Сарыбайдын акыректерин кабыштырды. Бир ийинен бир ийине өткөрөт. Сарыбай кадуулап кыпкыдырды. Алдынан эчтеме чыкпады. Эчтеме учпады. Өжөрлөнүп кыдырды. Көз шалтердеп чарчады Сарыбай. Айла курганда бир белеске токтоп, наркы бетине бирткен кейип, сепкилдүү чоң кара ташка бүркүттү кондурду да, эриндеринге бешип отуруп калды. Сарыбай да кайсайда. Санаа басып, жаагын таянып отурду. Кулагы чыңылдап атты. Жолбун жери гана шаңы бүртү баштаган шубактардын башын делдетип, өзгөчө бир кайгылуу үшкүрүк чыгарууда. Сарыбай чапанын чечип, алдына салып, бир пас жан баштап жатты. Кайра турду. Бүткөн боюн ыңсырады. Көйнөгүн чечип, тигилиштеринен үңүлүп бит карай баштады. Кудай урган бит. Бул дагы жүдөгөндө баса турчу нерсе. Бир убакта шарпылдап, чиңгелин эмнегесе куш тумшугу менен каршылыкта чокуп, шерпеткен дабышка ачуу шаңшып бүркүттүн тынчы кете баштады. Шабырталды окшойт. Сарыбай бүркүттүн томогусун серди. Бүркүт колдон сурулуп көккө атылып чыкты. Сарыбайдын жүрөгү дүкүлдөп кетти. Бери көр чоң Кудай. Бери көр кең Кудай. Сарыбай көзүн жылжыйтып, көктиктеп, кайсаңдап, арт тарабан карап, кайсы жерден аң чыгып калар экен деп жүз жаркырады. Ошол бойдон, ошол кеткен бойдон бүркүттүн карааны көрүнбөй калды. Мүнүшкөр жалбырак болуп дирилдеп кетти. Жели гана шубактардын башын шыбыраштырып атты. Эч дареги жок. Иккен ушул. Сарыбайдын ичи сериле баштады. Эч көнө албай турган. Эч көтөрө албай турган. Сарыбай үн басты. О, кыраным. Мени таштап кеттиңби? Мен куруйун. Мен бир жазгы каатчылыктан сени алып чыга албадым. Кыраным. Сарыбай баштагыда үндө чакыра албады. Антөөгө куу токтоп калгандай сезилди. Тили күрмөлбөдү. Айласыз, кубатсыз. Кыраным. Балам менен барабар көрчү элемби? Ана, алда кайда бүркүт шаңшыды. Сарыбайдын жүрөгү жарылып кете сыздады. Илбейсин көргөндө кандай ушундай шаңшып жал. Сарыбай көйнөгүн унутуп, жылаңачтардын дап чуркады. О, айланайын үнүңдөн, айланайын деп, эки колуна бой көтөрүп кыйкырды. Ошол төбө жактан шуулдап келаткан күү гана жакындап келет. Бүркүттүн күчтүү канаттарынын күүсү найзанын учундай тигишкырк өзүнө сайып келет. Сарыбай нестие түштү. Ойлонтпой камытпай бүркүт аркан бою кирип келди. Ошондо Сарыбай жерде жаткан балдак талаа коюп бетине кармай берди. Каарды бүркүт тайманбай көз ирмемде селдей өткөн күч менен бир тээп өттү. Чыгач балдак шарт деп тең бөлүнүп түштү. Кыраным, кантесиң? Кыраным. Ошол чүркөмдө эч нерсе таппай, жылаңач Сарыбай анын көзүнө кийиктин улагы сыяктанып көрүндү. Бүркүт кайра көккө атылып чыкты. Сарыбай эсин жыйышка үлгүрө албады. Бүркүт темир чеңгелдерин арбайтып, куш тумшугун ачып, чекирейген көздөрүнөн заар чачып, ошол замат кайра шуулдап кирип келди. Өлүм. Колунда курал жок. Адам сепкилдүү кара ташты кара тутуп, ошондон калка издеп тегеренип качты. Өлүм. Өлүм алдастады. Ушул өлүм коркунучунун алдында кулактарын шалпайтып жерде жаткан тайгандын башын көрдү. Анын нуру эбак үчкөн, көздөрү кадалып тиктегендей, табалагандай. Келме кезек, жер тыткалап таш аткылай баштады. Колуна эмне келсе ошону менен, топурак келсе топурак, чөп келсе чөп менен шилтеп, ошону менен өлүмдөн коргонду. Өлүмгө айбат кылды, жандалбас кылды. Катуу чеңгелдешип, бири кышылдап, бири күшүлдөп, улам бири алдына басышып, жуңгалакташып, керден ылдый тоголонушту.
бирин-бири ырайымсыз тыкты. Сарыбай бүркүттүн башын кармоого, мойнунан бурап басууга аракет кылып, бүркүт башын ала качып карматпай, көз касылып, желке жүнүн түкчөйтүп же алданып чокуп, Сарыбайдын бүт денесинен кан жошулуп, бүркүттүн канаттары карсылдап сынып, куйругу жулунуп, жүндөрү сапырылды. Сарыбайдын эки колунан бүркүттүн темир чеңгелдерин бошотпой туткактап калган. Тизеге басуунун аракетинде бүркүт көзгө асылат. Сарыбай башын жулкуп көздөрүн ала качат. Бүркүт мойнун жырагандай буралтып көздү куйт. Сарыбай куш тумшукка башын тосо берип, көзүнөн калкалайт. Жан аргасы. Алдагы бүркүттүн кескилген жерин тиштеп, бурап, жатты. Ал акыр бүркүттүн бир чеңгелин бошотууга жетти да, көздөрүн бек жумуп чымырканып кармашты. Ал акыр бүркүттүн бир чеңгелин бошотууга жетти да, ошол колу менен бүркүттүн мойнун сыйпалап таап, бар күчү менен сыга кармады. Бурады. Болгон денеси менен өбөктөп басты. Бир убакта Сарыбай канга боелуп, бүркүттүн келдейип жатып калган денесинин үстүнөн акырын өйдө болду. Ал көзүн ачкысы келди. Көзү ачылбады. Колуна былжыраган бирдеме урунду. Ал кан болуучу. Сарыбайдан кан экенин билди. Капкараң. Көрдөй капкараң. Именеки жаркыраган кең дүйнө гана. Сарыбай чалыштап, кансырап, денеси улам оор тартып баратты. Ал эсине эми келди. О, теңир. Көздөн ажыраттыңмы? Ал чалыштап, сендиректеп, бүркүттүн карайып жаткан денесинин алдына сулап чыгылды. Жанагы өлүгүңө отургалайдын кара такыя жок. Мен билип эле, байкап эле жүргөм. Эй, эмне селдесиң баарын я? Намысты ойлогон эркек таана калган эмеспи бул айылда. Баатыр уул бир күнүдө жок болуп калса эле, айгыры жок үйүрдөй тентиреп башсыз каласыңар, я? Мен барам, деди ишим. Чап! Тентире адатынча кыңылдап ырдап, андан ары ыйлап, бир көмүскөдө жүргөндүр. Таап, уруп, атка өңгөктөтүп айдап кел. Агокус ниети бузулуп качкан болсо, ал өлүгүң отургалайдын жазасы ошол. Жеткен жерден башын кесип ташта. Ешим чындап кыжырланып, кылычын салбактата атына минди да, арттын карабай дүпүрөдө чапкан бойдон Кызылжар жолуна чыкты. Колунда бир гана жеңил түйүнчөгү бар. Көкөзөн боюнан асты элеп узап, жоолугу колунда, мончоктогон терин анда санда арчып, демигип, желип жүрүп келе жатты айзада. Жортмологон жумшак жел кандайдыр бир шыбырт көтөрүп жүргөнсү. Кара такыя көк көйнөк бейбак таалайынан качып, эми бет алдынан жаңы бакыт деле үмүт кылбай, бар болгону көз ачып турмуш көрөр замат чорга кабылган жерден качып чымырканып баратат. Жыланатына минген шыбырт дагы угулду. Айзадан эти дүретти, эки тизеси уюп, көл шал терге түшүп аптыгып токтой калды. Үн адамдык сыяктуу, тыңшап ал өзүнүн жүрөгүнүн дүк-дүк тыйланан башка эчтеме калган жок. Ентиге отура калды. Ошол учурда так үстүнөн лып-лып деп коркунучтуу балдырап байлуу учуп өттү. Айзада эки колу менен башын бекитип бүрүштү. Жакын эле жерде бирдеме кышылдагандай сезилди. Ал ордунан турду. Шамал экен. Шу-шу этип кара бүргөндү желип жатты. Ал алдыга кадам басты. Кандайдыр кооранган үн угулду. Когунчу жүрөгөп кол жүтүштү. Айзада! Дей бир бакта үн угулду. Айзада диретти. Кара бүргөндүн арасына олтура калды. Эч арылбаган, эч куткарбаган шор этегине илешип, дагы калбай, дагы куткарбай кууп келе жаткандай, башын катаарга, жашынаарга жер таппай, алам алчын алакандай тар болуп айда чымырканып дем тартпай жерге ортоктоп көзүн жумду. Ат дүбүрдү жакындап келатты. Айзада куштан качкан кекиликтин балапандай боору титиреп үрүштү.
Жүрөк ошол жүгүргөн аттын төрт таягына дүркүрөп жатты. Кыйкырып издеген ким? Кимдин үнү? Ажыратышка чамасы келген жок. Атчаны кочо жол менен дүпүрөтө салып өтүп кетти. Айзада! Тээ бир убакта акырын кыйкырган үнү кылды. Айзада диретти. Орунан тура калды. Эшим экен. Ал андан ары эч ойлоно алган жок. Эч токтоно алган жок. Кара бүргөндү дуулдатып жүгүрүп жөнөдү. Эшим да бери чаап жакындаганда аттан түшө тосо басып келди. Мен коркпо деди ал. Эң тигип аптыгып келип эңкейе койбогон эшимдин тесин кучактап өпкөсү толуп өксүп ыйлап жиберди. Кетеликпи? Жалгыз жан көңүлдөш береним. Кетеликпи? Кой, ыйлабай эми. Ыйлаба. Деп эшимди анын ыгына карай аяк шилтебей кое албады. Мен тирүүмдө шорума кайра кайта албайм. Мен бактысыздык кайттей көрбө. Башка оюң болсо ошол оюңду тез кыл баатыр кайным. Жанымды ал дагы. Кайта бер. Айзада акырын чөгөлөп, мойнун узата созуп кылычка тосту. Мына чаап сал. Мен тирүүмдө шорума кайра кайта албайм. Кантейин ай. Кантейин. Ай азгырыгым, ай азгырыгым. Ата конушумдан айрый турган болдум. Болуптур. Кетели. Алар кол кармашып, биринин деми бирине дем болуп, биринин ак көңүлү бирине кубаныч кубат болуп, эртеңки бактысына карай демигип кетип баратышты. Булактын көзүн окшоп үлпүлдөгөн, буюмдай бурчтан бурчка түртүлбөгөн. Ааламда канча жыргал кубанч болсо, ошонун баары менин мүлкүм дегем. Ааламды аралаган күлкүм менен атамдын ардак элем, апамдын эркеси элем, айылдын бир кызы элем өлпүлдөгөн. Кыргыздын кыз сыйлаган салтын улап, кыргыздын кыз сыйлаган баркын улап, кылымдан кылым кезген наркын улап, кысымбай, эркин өскөн кыз элем мен, кызгалдак кездерим ай, алтын улап. Аялуу сырын катып айтылбаган, алтындай төрөңдө жалтылдаган, ак жаркын кыял менен калкылдаган, атамдын сырдаш элем, апамдын кымбат элем, айылдын бир кызы элем жаркылдаган. Атакем ай өңдөн, апакем күн өңдөнүп, айланып күнү түнү жүрөр эле, ажайып максаттарга сүрөр эле, басса да, турса да тегеренип, бактылуу болушумду тилер эле. Ай күнүм толук кезде, аккан суу күлгөн жылдар март экенин, айыпсыз балалыктын салт экенин. Анда мен кайдан билдим, күндөрүм той, үйдөгү жылдар майрам айт экенин. Анда мен кайдан билдим, бакта ала эгиз эмес жалк экенин. Басчу жол ашуу белес кайк экенин. Жашоонун бир тарабы сайрам болсо, жашоонун бир тарабы калп экенин. Аттиң ай, кайдан билдим мен бейбактым. Маңдайы ушунчалык тайк экен. Эсимде, алтыным, кымбатым деп жалынганы, кылычтай кындан кынга чабылганы. Кыргыздын бир жигитин таптым го деп, кыялым кыям болуп агылганы. Тагдырдын тартуу кылган ордос эле, таарынсам ой боюма койбочу эле. Балдардын арасынан тандап сүйдүм, бактылуу болдум го деп ойлочу элем. Баш коштук, калың келип, мата келип, бапырап, ата келип, апа келип, жакшылык калкыбыздын тилеги го, жашырбай бар болгонун чача берип. Көпчүлүк көлкүп, чалкып кеткен эле, көшөгөн көгөрсүн деп бата берип. Жаша деп жалган дүйнө сайрап турду, жаша деп жакын достор жайнап турду. Жашайбыз, дедим мен да элдей болуп, жалганга ыра көрбөй бар бактымды. А бирок аз жыл өтпөй ак батаны алганым арак менен алмаштырды. Баягы жакшы үмүттөр талкаладык, батирин көрүнгөндүн аркаладык, жашадык, ишибиз жок иштегенге жан бактык, ит сыяктуу калкаладык. А күйөөм баш көтөрбөй иче берди. Ичкени ичкен сайын кайталады.
Мен аны түпсүз шордон чыгарам деп канча ирет чуркабадым арканал. Ичпегин дедим ага. Ичкилик канчаларды бузуп жатат. Иштегин дедим ага. Жок дегенде дунганга маалай болуп, уйгурдун тамын салып, күрттөрдүн бастырмасын жамай коюп. Кайнатам канча урушту. Кайненем боздоп канча жашын төктү. Атаңдын канын ичкер, канымды иштеп канча сөктү. Кан жок. Акыл айткан сөздөрдөн качып турчу. Арак жолдош бирөөлөр үйгө келсе, араң жатканда да атып турчу. Ошондой бир күн эле соолуп тургам. Ооруксуп, ай күнүмө толуп тургам. Кууп чыкты. Ал эшикке чачтан алып, Кудай ай, мени кимге жолуктурган. Көк ала койдой болуп көпкө жаттым. Көм кыктын арасында тоңуп турган. Жашырдым. Бирок кылган курмандыгын жашырдым. Тепкиге алып ургандыгын. Жанымды кыйгым келди кээ бирде мен. Жаш төгүп боздобакты курган жылы. Шамалдын үнү чыкса ыркыраган, жүрөгүм ток тийгендей зыркыраган, аялдын үнү бизде чыркыраган, арактын жыты бизде буркураган. Алтындын тунугундай үйбүл элек, азыр биз айнек болдук ыркыраган. Айла жок, жанды жанга сууга кылып, ага иш жок. Мен көчөдө көр жер сатып, акырын жашап жаттык соода кылып. Тагдырдан тайгаланы барга кетип, тапканым эптеп, септеп нанга жетип, баламдын бүтөй албай кийимдерин базардан баар издеп айла кетип. Түрүм бош, ооп турган шайымды алып, түн ката келип үйгө нанымды алып, кир когун жууй салайын балдардын деп жаңы эле турганымда самынды алып. Акшыйган көзү менен карады да, ал мени жей баштады жанымды алып. Теледен молда айтты дейт. Катын деген көчөгө чыкпаш керек. Катын деген жылбастан үйдө олтуруп, шарият жолун карай ыкташ керек. Этеги кыска көйнөк кийип алып, эркектин напсисин бузбаш керек. Көчөгө чыккан катын бузулат дейт. Көрүнгөн эркек ага тушугат дейт. Катындар үйдө олтуруп бала баксын. Катындын көчөдөгү кайдагы жин шайтандын жыты урат дейт. Телеге чыгып алып, карегин жыртып тешкен бүтүк көз молда айтты дейт. О, Кудай, көркөө турмуш көргө кирай. Күн келер болду бекен өңгө бир ай. Так ошол былжыраган телең менен, так ошол молдоң менен жерге кирай. Көчөдө көр жер сатып чаң жыттанган, көлчөксүз какшып калган сай жыттанган. Ким карай? О, шоркелдей катыныңды көркү жок, адам эмес, мал жыттанган. Сен иште, бала чакаң ток болгондо, куураган очогубуз от болгондо, ушинтип мен көчөдө жүрөт белем. Кайгыбыз, капабыз да жок болгондо. Дегенде муштум өбөтүгүбү алма калай дөөлөй атырылып, мурдумдан кан түтөктө улуу бошуп, кийиздей жерде жаттым сапырылып. Мен сени ойлобо деп катын алган. Мен сени буюмөңдү сатып алгам. Өлтүрсөм, койсом дагы өзүм билем, башыңды биротоло ачып алгам. Деп менин бычак такап жүрөгүмө, денемди калтыратып илеп, боздогон балдарына карабастан так салды, тилип туруп билегиме. О, Кудай, кандай жандар түзүк турат. Атасы мас болгондо безгек болуп, уул кызым калч-калч этип үшүп турат. Билбейм, кандай жандар түзүк турат. Ал мас болуп келген күнү жашоодон үмүтүмдү үзүп турат. Мен өлтүрсөм мейли, өз кызым бале кылып ийеби деп, жүрөгүм өзүнчө эле түшүп турат. Мен өңдү кор болгондор жалгыз эмес,
Мен бармын. Нарында да, таласта да. Мен баткен, Жалал Абад элиндемин. Түштүктүн ар бир айыл жериндемин. Мен деген көлдө, чүйдө, кеминдемин. Кыргыздар, айланайын айткылачы. Ким коргой? Кыргыздын көз алдында кырылып бара жаткан келиндер. Eninin oğlu eç kaçan kayıtbaydı. Antkeni anın oğlu Karabay 1944-жылы катуу согушта курман болгон. Уулунун өлгөнүн эне өз убагында эле уккан. Бирок акылы ага жетсе да энелик жүрөгү түк шеппейт. Үмүтү кайрадан уланып, ички дүйнөсүн кебелбес чындыгына айланып кеткен. Ментишке дагы бир себеп, кошунасы ал Жамбайдын уулу Касымды да согуштан биринчи жылдары өлдү деп угузушкан. Бирок бир жылдан кийин эле тирүү кайткан. Мына, дейди үмүтү мутактанды. Касымды өлдү деп угузушуп, атенес бир жыл боздошподу эле. Атигин Айтандын баласычы, аны да өлдү деп угузушуп, ал деле тирүү кайтпадыбы? Демек менин уулум дагы келип калат. Карыбайым келет. Кудайым өз дөргөсүндө калкалайт. Ал менин жападан жалгыз уулум эмеспи? Кантип эле жалгыз уулума калыстык кылбасын. Бир күнү үй жагынан шаңк эте үн окулду. Апа, барсың айланайын апа, келчи, аппак чачтарың сылайын айланайын апа. Эне чаңгырып ордунан туруп, уулун көзүнө жүгүрдү. Кучагын жазып, бек кучактап калаар да. Тиги уулу эмес эле тал экенин көрүп, элеметин басып, бурук кураган бойдон арык черинде олтуруп калды. Минтип көзүмө бир нерселер көрүнө берүү эненин турмушунда көп кайталанчу болду. Өзгөчө түнкүсүн көп болот. Апа, барсыңбы? Мен уулум Карбаймын. Карбай? Келип калдыңбы уулум? Сен чындап келдиңби уулум? Эне үстүндө төшөгү сейрип ыргытып, аппак чачтарына жолун салууга да үлгүрбөй сыртка жүгүрүп чыгат. Сыртта эч ким жок. Эне үйүнө кирет да төшөгүнө олтуруп, кирпик түйгөсүн какпай таң атырат. Улуу жеңиш биздин эл үчүн өтө кымбатка турбадыбы? Ошол баатырлардын эстелигин түбөлүккө калтыруу үчүн Карыбайга атап үй музей куруу боюнча чечимге келишти. Бирде түнөрүп чөгүп, бирде көз жашка айланган эненин көңүлү көлдөй чалкып көтөрүлүп кетти. Кудайга шүгүр, менин уулум да элим унуткан эмес экен да. Ага атап үй салып атышат. Сенин жолуңун күтө берип, менин да чачым куудай аппак карыдым. Сен уул кыздарыңды көрсөң да, небере сүйсөң да, биздин каныбыз токтоп калууга тийиш эмес да. Адамзат көчүлана берет. Демек, биздин да тамчы каныбыз үлүшүбүз болууга тийиш да. Музей ачылар күнү райондон, коңшулар, совхоз, колхоздордон кишилер келип, энеге белектерин тапшырып жатышты. Бирок бул куттуктоолор эненин жүрөгүн жибите алган жок. Анын көңүлү башка жакта. Ак кездемеге оролгон нерседе. Ал эне үчүн өз уулу болуп туюлат. Кездемен ачса эле Карбай, апа кел! Деп чыга калчудай сезилет. Бир убакта
кезде мени ак сейрип жиберишти. Башына каска кийген, автоматтын көкүрөгүнө туура кармаган жоокер нестелеги шаңдуу турду. Эне акыл эсинен ажырагандай каткан бойдон кыймылсыз турду. Бул таш кол мага эч кандай таш, эч кандай даңктын кереги жок эле го. Мага уулумдун жанды жүрөгү, ирмелип турган кирпиктери керек эле го. Энесин көрүп, сен дедим ботом, энели бери келбедиң ботом. Көрүнгөн толку таш беле ботом, көзүмөн агар жаш беле ботом. Көзүңөрдү ачкылайын эле. Биз уул кыздырып, аны асыл үмүттер менен өстүрүп, аягында ушинтип апаат согушка жалматып жиберсек, анда төрөнүнүн маңызы эмне? Эмне үчүн согуш чыгарышат? Эмне үчүн? Эне эстеликке карай кадам шилтеди. Уулунун тизесине алаканын жай сылады. Дал ушул ирмемде, эненин көөдөнүндө ондогон жылдар бою жүрөгүнө от жагып жүргөн ишеним жиби турс үзүлүп кеткенин эч ким байкаган